Үзір, ішінде не бар полностью, давай, азыр бөлішіп қой, эмоцияңды. Эмоция мындай. Кәуірден біраз шығып кетті. Құдайға шүкір, альхамдулилля. Себеп дегенде бұяққа кетіп жатқанда барды жақсы олимпиада дайындап кетті. Чемпион бол ойлау. Финалға шығып қырық елім елден бітеді депші. Көк аға кеше ұтылып қалдық Иран болбанға. Көрген болар еш болды деймін, болды қанды. Үштің айсып қылып тұтайым, бұға да шүкір. Үйге барып ағайдармен сөшіп. Кейінгі циклар қандай алып дайынан ауыз. Мен көрігі ашықпамын болды, чоң местерге біраз тактический жақтан біраз ем оқып атам. Өзім соперниктен көбінше тактический ұтылып қалым. Ушыларым ұмытам ойлаймын. Кейінгі олимпиаданың иншалла чемпионым. Кечеки жеңілгенден кейін бүгін ушу эмеге чейин кандай өттү күн? Кече өзүм күрөшөрө чота самочувствием біраз начар болот, билбейм негедир. Туура эмес тамактанып алдымбы, тамагы біраз жакпай калдыбы. Алысыраап күрөшүп аттым. Бүгүн деле эртең мененки схваткамда американец менен алысыраап күрөштүм. Обедтен келип біраз жакшы болуп калыптыр. Самочувствие нормально эми. Ойлогом бу эме Египетте анда бир андай эле болчу, бир бүтпөйт депчи. Брасок болмок деп күткөм. Брасок чота болбой калды. Бир. Буга да Кудайга шүгүр. Главное ортодо калыс. Биздин голду көтөрдү кандай болгон күнү дагы. Кудайга шүгүр. Мына азыр сен тамак жөнүндө айттың, азыр мына боксерлордон да көрүп аттык. Бияктан каза алып келип, чучук алып келип жеп аттыр. Силерде кандай? Вес боюнча проблема барбы? Жок, эде. Дайындалып атканда чучук жеш опасныйраак, себеп дегенде чучук күчтүүрөөк да өзүнүн деген ич алып коюшу мүмкүн. Ачык болбой калышы мүмкүн, ошо жеңил эле тамак жегенге аракет кылып аттык. Балыктардын бираз туура эмес, билбейм негизинен. Бирок бираз тамагы жакпай калды. Аны көп азыр көргөндөр айтып атат, ушу биздин сборныйда команданын ичинде диетолог же психолог деген барбы? Диетолог, психолог сөзүнүн ачыгы жок. Ал диетолог, психолог балдар өзүбүз болуп калган эмес, тренерлер болуп калган. Ага да каражат керек. Башка мамлекеттерге бар. Эми алар только күрөшчүлөр болот да. Биз диетандагы, психологический настройдагы баардыгыбыз намаз окугандан кийин психологический жактан бираз көп жакшыраакпыз да. Анткени баардык нерсе Аллага таянып, утулсак да Аллага шүгүр. Значит, будан жакшысын кийинкисине берет деп өзүчө дин алымдар айтмакчы, фатва чыгарып коебуз да. Кудайга шүгүр эле. Жана ошо сага партнер бергенде ошо сен өзүң коронный прием кылып аткансың, келип аттап туттап чабам деген. Ошо эмне болуп кетти? Же ковёрго чыгарып аттың беле закрыл? Жок, бул өзү артка жылып атты. Мен ойлойм, бул жерде калыстар бираз туура эмес. Оценка өрүп койду депчи, себеп дегенде аны мен артка тартып закрылга чыгарайм деген оюм эле жок болчу. Көтөргөндөн кийин өйдөгө тартып 4 балга же 2 айлык упайга чабыш керек да, биздин максатчы. Атандашыбыз астыга жылган бөлөкчү артка жылып закрылга чыгып кетти да. Мага көтөрүп чапканга мүмкүнчүлүк бербей койду. Ошого байланыштуу мен көтөрө албадым да. Мен ойлойм, арден либо бир бал, либо ковёрдун сыртына өзү качкандыгы үчүн 2 бал бериш депчи. Калыстарга эми билинип турайм ага.